Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер? Сиздер менен бүгүнкү биздин өтө турган теле сабагыбыздын темасы ишкананын финансылык экономикалык көрсөткүчтөрү пайда жана рентабелдүүлүк деп аталат. Өзүңөргө белгилүү, бул пайда жана рентабелдүүлүк азыркы рынок шартында айрыкча ишкерлер үчүн эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Анткени өзүңүздөр билесиздер, ар бир ишкер өзүнүн ишканасын пайда алам деп уюштурат. Бул статистикалык жактан алганда пайда бул абсолюттук көрсөткүч болуп эсептелинет. Ал эми рентабелдүүлүк бул натыйжалуулукту мүнөздөгөн салыштырмалуу көрсөткүч. Өзүңүздөр билесиздер, биз статистикада статистикалык көрсөткүчтөрдүн түрлөрүн өткөндө бул жөнүндө өткөнбүз. Эми пайда деген эмне? Пайда бул экономикалык категория деп эсептелет, жолдоштор. Ишкананын ишмердүүлүгүнүн каржылык жактан натыйжалуулугун мүнөздөйт. Ал ишкананын жалпы кирешесинин суммасынан жалпы чыгашанын суммасынын айырмасы катары аныкталат. Бул деген сөз, мындай айтканда, жолдоштор, биз сатканда жалпы саткан кирешеден жалпы кеткен чыгымды алып таштадык деген сөз. Эгерде жалпы киреше, жалпы чыгашаны каптаса, же ашык болсо, ишкана пайда алып иштеди дейт. Ал эми тескерисинче кирешеден чыгаша көп болсо, бул чыгым болуп эсептелет. Азыркы экономикалык шартта чыгым алып иштеген ишкана бул тез эле банкрот болуп калат. Эми ишкана пайда эмне үчүн керек? Пайда бул ишкананын негизги өнүктүрүүчү каражаты болуп эсептелет. Ошондуктан ал бир нече функцияларды аткарат. Биринчиси бул түрткү берүүчү функция. Алынган пайдадан биз ишкананын кызматкерлерин сыйлайбыз ар тараптан. Ошондой эле, эгерде акционердик коом болсо, акционердик коомдун мүчөлөрүнө акциясына жараша дивиденд кылып беребиз. Андан кийинки функциясы бул бөлүштүрүүчү функция. Бул деген сөз, урматтуу жолдоштор, биз ишкананын пайдасын өзүбүз эле колдоно бербестен, адан салык төлөп, значит, мамлекеттик бюджетке беребиз дагы, ал аркылуу жалпы элге бөлүштүрөбүз. Үчүнчүсү бул өнүктүрүүчү, топтоочу функциясы. Бул ишкана үчүн эң керектүү, себеби ишкана бул эмеден өзүнүн топтоочу фондун, резервдик фондун уюштурат жана ишкананын жаңыртуу үчүн айрыкча оборудованиясын, ошондой эле башка негизги каражаттарын сатып алууга колдонот. Пайданын түрлөрү, жолдоштор, бул дагы негизги көрсөткүчтөрдүн бири. Биринчи бул дүң пайда деп аталат. Дүң пайда бул айрыкча бухгалтериялык учеттун категориясы. Экинчиси сатуунун пайдасы. Бул жана мен айтканда, эгерде ишкана кандайдыр бир нерсе продукцияларды өндүрүп, аны саткан болсо, андан чыгашаны алып таштагандан кийинки пайда бул түшкөн пайда. Бул сатуунун пайдасы деп аталат, жолдоштор. Андан кийинки ушул сатуудан түшкөн пайдадан айрым бир чыгымдарды чыгарып таштаганыбыздан кийин салык төлөөгө чейинки пайда калат, жолдоштор. Салык төлөөгө чейинки пайда бизди кызыктырганы, биз ушул суммадан налог на прибыль деп коебуз, салыктан алынуучу прибылдан алынуучу салыкты, пайдадан алынуучу салыкты алабыз, жолдоштор. Аны алып таштагандан кийин, мамлекетке төлөгөнүбүздөн кийин калган пайда бул таза пайда болот. Мына ушул таза пайдадан биз жана жогоруда айткандай ишкана үчүн жана анын башка жактарына керектүү жер үчүн биз таза пайданы пайдаланабыз, жолдоштор. Эми бул жерде таза пайданы аныктоо үчүн эки экономикалык категория бар. Бул сатуудан түшкөн киреше, орусчасы выручка деп аталат, жолдоштор. Ал ишкананын продукцияларынын кызмат көрсөтүүлөрүнүн сатуунун эсебинен түшкөн кирешелердин суммасын айтабыз. Экинчиси өздүк нарык. Эми өздүк нарыктын суммасын силер да билесиздер, жолдоштор. Ошондо сатуудан түшкөн пайда, мына жалпы түшкөн выручкадан, же болбосо сатуудан түшкөн кирешеден ошол кеткен жалпы толук деп коелук өздүк нарыкта алып таштайбыз. Ошондо пайда чыгат. Эми таза пайданын жана да айтып кеттим, салыкка чейинки таза пайдадан алынуучу салыкты алып таштаганда эң акыркы бизди кызыктырган
пайда чыгат. Эми бул таза пайда биздин ишкананын эң негизги акыркы көрсөткүчү болуп эсептелет жолдоштор. Себеби ушул таза пайда канчалык деңгээлде ишканага көбүрөөк калган болсо, анда ишкана ошончолук натыйжалуу деп эсептейбиз. Эми ишкананын натыйжалуулугун көрсөтө турган пайда менен кошо жүрө турган негизги көрсөткүчтөрдүн бири бул рентабелдүүлүк. Демек, рентабелдүүлүк бул салыштырмалуу көрсөткүч болуп эсептелинет жана ишкананын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун мүнөздөйт. Демек, сатуунун рентабелдүүлүгү деген сөз жолдоштор, көрсөткүч. Бул алынган пайданы жана биз айткандай кирешенин суммасына бөлөбүз. Бул деген сөз сатуудан түшкөн 1 сомдук киреше аркылуу канча пайда алынып келерин көрсөтөт. Бул көрсөткүч рентабелдүүлүк деген сөз жолдоштор бир эле жол болбостон бир нече түрлөрү бар. Алардын экинчиси бул чыгымдын рентабелдүүлүгү. Же болбосо өздүк нарктын рентабелдүүлүгү деп аталат. Бул ишкананын 1 сомдук толук өздүк нарктын канча сомдук сатуунун пайдасын алганыбызды билгизет. Эми активдин рентабелдүү деген көрсөткүчүбүз бар. Бул дагы негизги көрсөткүчтөрдүн бири жолдоштор. Себеби ишкананын жалпы пайдасын алуудун эң негизгиси бул активи ишкананын. Ошол ишкананын активин канчалык деңгээлде пайдаланып атабыз? Биз мына бул жерде салыкка чейинки пайданы ишкананын жалпы активине бөлүп 100гө көбөйтүп койсок, бул 1 сомдук активден канча салыкка чейинки пайда көрүп жаткандыгын көрсөтөт. Демек, жыйынтыктап айтканыбызда, урматтуу жолдоштор, сиздер менен биз өткөн бул тема пайда жана рентабелдүүлүк бул азыркы мезгилдеги рыноктун жана ошондой эле ишкананын эң негизги көрсөткүчтөрүнүн бири болуп эсептелинет. Жана бул көрсөткүчтөрдү кандай кылып көбөйтөбүз, кандай кылганда анын резервтерин табабыз, ушул боюнча биз силер менен жакындан иштешибиз керек. Демек, бүгүнкү темабыз азырынча ошол пайда жана рентабелдүүлүктүн силер менен аныктамасын, кайдан келип чыккандыгын жана кандай түрлөргө бөлүнөрүн тактадык. Бүгүнкү темабыз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.